Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүнкү мастер-класс ушул кызыл көйнөккө арналды. Мен ушул көйнөктү сиздерге жакыныраак көргөзүп берейин, бүт түшүндүрүп беремин. Жакасын кантип токудум, погон, плечи погон деп коет. Ушу погонду кантип токуганымды, анан вточной рукав деп коет. Ушу вточной рукавды да көргөзүп беремин. Анан дагы мына көйнөктүн этегин кандай токуганымды бул эмесин манжеткасын кандай токуганын да түшүндүрүп беремин. Кайсы жиптен канча грамм кетти, кайсы схема менен мен кантип ушу подрезди, анан ушу жакасын кандай кылып токуганымды ушунун баардыгын түшүндүрүп берем. Азыр сиздер кызыксаңыздар, мен экранды жакыныраак коем дагы, кагаз алам дагы, бүт схемаларын тартып, түшүндүрүп, бүт баягы жакыныраак түшүндүрүп беремин. Урматтуу айымдар, мынакей мен өзүм рабочий столума ушул көйнөктү мындай жакыныраак, анан кийин кененирээк көргөзөйүн деп азыр көргөзүп атам. Эми мен жакасын воротник хомут деп коет, жакасын ушинтип токудум. Мынакей. Эми мындайда мен баягы көбүрөөк практика аркылуу токуган үчүн мен хомутту биягынан эле баштадым. Могу жагынан баштадым. Анткени баягы уже колум көнүп калган да. Сиздер болсо могу жерге бросовый нит менен, крючок менен мен көргөзүп элем го, биринчи цепочка токуп алып, анан ошонун ичинен петляларды чыгарып, анан кийин токугула деп. Башка өңдүү жипке, бросовый жипке сиздер петляны чыгарып аласыздар, анан токуп баштайсыздар. Бул көйнөктү токуп бүткөндөн кийин ченеп көрөсүздөр, хомут токуйсузбу, токубайсызбы, ошондо көрөсүздөр да. Таза болбосо ошо бросовый ниттен петляларды чыгарып алып туруп, анан бул жака эч бир сүрөтүн бузбай туруп, бул жака токуп туруп, могу жерден жаап койсоңуздар болот. Жок, мен токуп берем десеңиздер, анан могу жерден эметесиздер. Башыңыздарды ченеп аласыздар. Мен башым 57-58 сантиметр экен. Ошон үчүн мен мындай кылдым. Окружность головы деп коет, мен могу петлянын могу санын айтып атабыз да, могу жердеги санын айтып атабыз. Биз эмне кылабыз? Менде 58 сантиметр болсо, мен эме кыламын. 57-58 сантиметр болсо, мен 5 сантиметр кошомун. В обязательном порядке мына объемго 5 сантиметр могу жанына ашык коюш эметиш керек. Анткени башыңар кенен кириш керек да. Анан кийин 5 сантиметр, минимально 5 сантиметр, минимально эң аз. Адам бир аз көбүрөөк кылсаңыздар болот. 7, 8, ким кандай кылат. Өтө мындай баягы жака өзү хомут болсо анан аябай чоң болбош керек да. Ошону менен минимально 5 сантиметр кошобуз. Ошондо менин башым 57-58 болсо 5 сантиметр мен кошсом, бул деген 62 сантиметр болуп атат. 62 сантиметр менин эки петлям 1 сантиметр да. Ошондо 62 сантиметр экиге көбөйтөбүз, бул 124 сантиметр болот экен. Мейли 126 сантиметр кылабыз. 126 сантиметрди биз мындай кылабыз. 126 сантиметр эмес, 126 петля. 126 петля. Бул биз многуну айтып атабыз. Бул жерди айтып атабыз, многу жердеги окружность айтып атабыз. Мына многу хомуттун башталышы. Мынакей. Мен 126 сантиметр петля алдым, токудум. Ылды жака 18 сантиметр, 19-20 сантиметр. Мен 20 сантиметр, 18 сантиметр токудум. Могу жерде болду. Берде жөн эле круговой токуп бересиздер. В любом случае хомутту тигилиши жок токугула. Круговой спица менен. Анан кийин биз токуп бүттүк. Бул жерге келдик, могу жерине келдик. Берден биз эмне кылабыз, эжекелер? Биз берден росток токуйбуз. В обязательном порядке росток токуйбуз. Сөз жок, эч бир сөз жок. Мен токубай эле койсом болобу деген вообще не принимается. 126-ны биз экиге бөлөбүз.
Бул 63 сантиметрден. Ой, петлядан. 63 петля алды и 63 петля арты. Маки. Бул бул экиге бөлүнөт. Пагон өзүнүн мына жерин 10 петля. 10 петля алабыз. Адан 9 петля алса болот, адан аз албагыла. Анткени бирден 3 жолу кошобуз да. 3 петля, 4 петля, 5 петля сөз жок, андай болбойт. 9-10 эң аз дегенде. Адам көп деле албай эле койгула, мен бияка чейин түшүп кеткен тоже жарашпайт. Эми биз 63 петля. Биянан биз мындай кылабыз. 63 петля. Турабы? Погоны на мына жери 10 петля, берде 10 петля. Значит, биз берде 53 петля калат. На мына жеринде 53 петля, берде да 53 петля калды. 10 петлядан алдык, берде 53 петля калды. Бирок биз росток кылган үчүн, мына мен ичине жазып койдум, 53 петля, берде 10 петля. Бул только схемасы. Токуп баштабагыла. Азыр дагы азайтабыз, көбөйтөбүз. Алды 63 петля, 10 петляны алабыз дагы 53 петля. Арты дагы 53 петля. Могу жерге келгенде биз 3 жолу разворот кылабыз. Укороченный ряд менен. Мына артын келип атканда бирден коштук, берден 2 петля токудук, кайра кайрылдык. Кайра токуп келип туруп берге келдик. Но 2 петлядан кийин 3 петляны токудук, кайра кайрылдык. Кайра токуп туруп кайра келдик да, мына жерден дагы 3 петля токудук дагы. Берде 2 петля калыш керек. Кайра кеттик. Ошондо биз мына жердеги 3 жолу кайрылдык. Мына жерден 3 жолу кайрылдык. Берге келдик, бияна мындай токудук, берге келдик, кайра мындайынан токудук, кайра берге келдик, кайра кайрылдык, кайра бияка токудук, кайра кайрылдык, кайра бияка токудук, кайра бияка кайрылдык, кайра токудук. Ошон менен биз 6 жолу мындайынан 6 ряд токудук. 6 ряд. Ар бир рядында кошуп атабыз 2 петлядан. 6 ряд кылсак, 2 петлядан кошсок, значит 12 петля кошулуп калат. 12 петля кошуп калат. Артынан биз 12 петляны алабыз. Ошондо 41 петля калат. Артынан 12 петляны кошобуз. 65 петля болот. Анткени биз артын токуп атканда биз деген 2 сантиметр дегеле мындайынан токудук сылды жана. Бияка кошу беребиз, бирден мына жери кошулуп атпайбы? Эжекелер. Бул жеринен кошулуп атат. Бул жеринен 6 петля, бул жеринен да 6 петля кошулуп атат. Ушинтип улам кошу беребиз. Анан мына жердеги петлялардын саны көбөйүп кетет. Алдын биз токуган жокпуз да, бул ошомойдон туруу, бул жака биз жете элекпиз. Биз азыр арт жагын эле токуп атабыз, минтип токуп атабыз, алдына келе элекпиз. Ошон үчүн 12 петля бияктан кемип алабыз. Эң башында мынакей эжекелер, мына ушул схема. Мен телефонум азыр зеркально сиздерге метод, эми түшүнсө болот да. 41 петля, 53 петля, мынакей. Эми 41 петля, мен биягынан алганды санайсыздар. 10 петля, 41 петля, 10 петля, 65 петля, эжекелер. Мынакей, 10 петля погону, арты 41 петля, кайра погону 10 петля, кайра 65 петля. Болду.
Берден мына арт жагынан погондон баштайсыздар. Ошо жерден баштайсыздар. 41 петляны токуп туруп, анан 10 петля, кайра 65 петляны токуп туруп, 10 петля. Болду. Биз эми схематично мына жердеги петлялардын баарын бөлүп алдык. Берден 3 жолу разворот кылабыз. Экиден бирден кошулат. Ар бир жактан кошулгандан кийин 6 петля бирден кошулат. Мына жерден 1 2 3 4 5 6. Берде да 1 2 3 4 5 6. Ошондо биз берде 12 катарды кошуп коебуз. Биягы өйдө жакка көтөрүлө берет. Мынакей, мен мына жерден көргөзөйүнчү. Мына, көрүңүздөрбү? Не себептен биз арт жагын өзүнчө токуйбуз, арт жагы мынакей росток деп коет ошону. Арт жагы узунураак, алды жагы ылдый жакка түшүп турат. Баягы тамагыбызды баягы кыспайт да. Мынакей, көрүңүздөрбү? Биз ушул максат үчүн биз могу жактарды бияка ушинтип токой беребиз. Түшүндүк, Анан кийин берге келгенден кийин биз берден 3 петля 3 дагы 3 разворот кылабыз. Эжекелер мынакей. Погонду бүткөндөн кийин алдын жагына келебиз да, мына алды жагына келгенден кийин мына берде кошулду. Эми берде 65 петля болгондон кийин биз 65 петляны кандай кылабыз? Кандай кылабыз эжекелер? Мындай кылабыз. Мына алаканыбызды алабыз. Менде 8 сантиметр, мына 8 сантиметр. Мынакей. Болду. Ушул жердеги 8 сантиметрге тийбейбиз. Анан бул жерден бул жерге чейин 3кө бөлөбүз. Канча петлянын канча саны болсо, мына 1 2 3 разворот кылабыз. Мындай кылып. Мына берге 3төн коштук да, берденчи 3 берде 3 кылдык да. Кайра мына алдына келгенде берден кошобуз, кайра берден кошобуз. Алаканыбыздын эмесин калтырабыз дагы. Бул жагында дагы симметрично деп коет. Берден да кошобуз. Мындай бир кыйын көрүнгөн менен оп-оңой эле. Эч бир мындай ойлонбой эле токуй бериңиздер. Ошондо мына берден кошулат. Берде 3 петля алсаңыздар, берде да 3 петля аласыздар. Могу кошкон точкалардын ортосуна мисалы 5 петля алсаңыз, берден да 5 петля аласыздар. Кайра берден мисалы 5 петля алсаңыздар, берден да 5 петля аласыздар. И ошон менен мындайынан бияка келебиз, кайра кайрылабыз, кайра берге келебиз, кайра мындайынан кайрылабыз, берге келебиз, кайра мындайынан кайрылабыз, берге келебиз, кайра мындайынан эмтебиз, кайра мындайынан анан кийин круговой кылып токуп кетебиз. Болду. Ушудан кийин мындайынан круговой кете берет. Погонго келебиз. Эң важный жерин токуп алдык, санап алдык, ростовун кылып алдык, эми погонго келдик. Мынакей 10 петля. Эми бул аябай важный жер. Берден биз абдан маанилүү жер да, берден биз ар бир рядтан кошобуз. Болгону сырт жагынан кошобуз. Мына 10 петлянын саны ошомойдон турат, болгондо мына мына жагына эле кошо беребиз. Петлянын саны бул жактан көбөйө берет. Сыртынан кошобуз. Эжекелер ич жагынан кошпойбуз. Сырт жагынан кызыгып токуп туруп, мына погонун аябай чоң кылып албагыла. Ушул саны 10 петля, мына жерде 10 петля болуш керек. Эми ушул бир 8 сантиметр, 7 сантиметр өзүңөрдүн денеңиздерге карайсыздар, фигураңыздарга карайсыздар. Кээ бирөөлөр эми кандай десем, плечо узундугу бирөөнкү мындай ар кандай да турабы? Окшош эмес. Эми плюс-минус 8 сантиметр. Анан мындай аябай түшпөш керек. Эжекелер могу жерден түшпөш керек. Могу жерге чейин токуп көрбөгүлө. Токусаңыздар могу жерде мындай сөөк бар. Кандай десем, ушу жерде бир мындай колго мынтип карасаңыздар тоголоктой болуп турат. Ошо жерге чейин гана токуйсуздар. Эми үйрөтүш үчүн эмне гана кылбайсың дегендей да. Анан кийин берге келдик, болду погонду. Эми погонду токуганда могу вточной рукав деген ушул. Вточной рукав.
Цельно вязаный вточной рукав. Эжекелер, мына терминология. Цельно вязаный вточной рукав. Мына ушу жерден башталат. Берде биз только бир гана жеңин токуйбуз. Ошондо биз мына иш жагынан кошобуз. Могу петлянын саны кете берет. Болгондо бирде мисалы изнаночный петля менен бир ряд алып аласыздар да, анан ошо иш жагынан эле кошо бересиздер петляны. Могу жагын көбөйтөбүз. Могу расстоянияны мына бирде мисалы 6 сантиметр, 5 сантиметр болсо, бул жагына уже кенейи берет. Бул жагына келебиз дагы 10 сантиметр токуйбуз. Мен ногуну айтып атам, эжекелер, азыр мен сиздерге жашына калып түшүндүрүп берейин. Мына бул точкадан бул точкага чейин бир 10 сантиметр, 11 сантиметр, сиздердин мына могу жериңиздер кандай болсо, ошо жерин гана көрөсүздөр. Но адан ашырбагыла. Кайра эле бирден кандай сантиметр кандай болсо, оп-окшош 10 сантиметр кылсаңыздар, 10 сантиметр могу жагындагы токуйсуздар. Бул жерде эки жагынан кошулат. Ортодо изнаночный петля кетип атат. Берден ортодон токуйбуз дагы. Болгондо кошобуз. Биягынан да кошобуз, биягынан дагы кошобуз дагы. Анан мен мына жерге буну негизи подрез деп коет. Анан мына жерге мен 5 петля коштум. Бросовый нить, бросовая нить деп коет. Ошого крючок менен токтуруп анан 5 петляны эринбей туруп 5 петляны берден кошуп койдум. А мына жерден эле кошуп коем, берден 2 сантиметр андай болбойт, кооз болбой калат. Могу жерден 5 петля берден эле эринбей гана жумуш кылууга кооз болот, аябай кооз болот. Эми мен сиздерге дагы жакыныраак көргөзүп коеюн мынакей эжекелер. Ушул эле схема менен, ушул мен дагы Ольга Кондратьева деген айымдан үйрөнгөнмүн эжекелер. Үйрөнгөндөн кийин мындайдан свитер да токудум, көйнөк да токудум, футболкаларды токудум. Эмне гана токуган жокмун, абдан мындай кийгенде адамга мындай аябай эме да, мындай жеңи өзүнчө тигилип, бирден кошулгандай эле да. Бирок цельно вязан деп коет, бир токуп кетесиздер. Эми мына жерден мен уже кооздоп кеттим. Бирден мен петлялардын санын бөлдүм, тегиз кылып, мына жерге келгенде могу жерден баштап туруп, бул тең ортосу да, жаканын тең ортосу, тең ортосу. Мына жерге петляларды берден саны канча болсо, ортодон алдым дагы бөлүп кеттим. Кайра берден петлялардын санын окшош кылдым дагы, так кылыш керек да, окшош кылыш керек. Бери 8, бери 9 болбойт. Же 10-15 болбойт да. Берде кандай саны болсо, берде да ошондой. Кайра берден да мен багы изнаночный петля менен эле алып кеттим. Анткени мен ошондой кылып коздойм деп башынан эле өзүм эметкем. Башынан эле дизайн, башынан эле ойлонгула, башынан уже жазып атканда. Кайра мына жерге келгенде, берге келгенде, менде мына тегиз бул петля кетип атпайбы? Ошо себеби ушул да, бир эле изнаночный ряд деп коет. Ошо изнаночный петля менен мен көйнөктүн тегиз ортосун алып кеттим. Арт жагында да ошондой. Мына арт жагында мен бахрома кылган жокмун, бирок бүт ошо изнаночный петлялар менен бүт белгилеп кеттим. Белгилеп. Төш жагыңар чоңураак болсо, мына мисалы многу жерден бир эки жерден кошуп койсо болот, петлянын санын көбөйтүпчү. Мына ушул жерден билинбей калат. Биягы кененирээк кылам десеңиздер, мына дал ушул эмеде туштан берден 2 петля, берден 2 петля көп кошпогула, но бир 6, 7, 8 петля кошуп койсоңуздар болот. Бул эме төш жагы чоңурактарга. Анан берде ортосунда тептең бизде кетип атат. Мына бул берден коштум. Мына жерден жакыныраак коеюн мынакей. Биягынан 2 петлядан берден 2 петлядан кошуп атам. Многу расстояние многу жерден, анан бул жерден мынакей кошуп атам, көрдүңүздөрбү? Берден 2 петля, арт жагында дагы ошондой. Анан ушул жерден бул жака чейин 30 сантиметр токудум, берден кошпойсуздар. 30 сантиметр токудум. И берден дагы 2 петлядан 6, 12 петля кошулуп кетти берде.
бул белдин ылдый жагына кошуш керек. Кайра бирден дагы 30 сантиметр токудум. Кайра берден коштум, дагы 12 петля коштум. Ошону менен берден дагы 12 петля коштум. Ошону менен 1, 2, 3, 4. 4 1, так, 2, 3, 4. 4, 12 петлядан 4 жолу кошкон кезде бизде этегинде мынакей 12 4кө 48 петля билинбей туруп, могу жактагы петлялардын саны, бул жактагы петлялардын саны айырмасы билинип калат. Айырмасы бияга кененирээк болот. Этек жагы кенен болуп, жашынакай ашытып калат. Анан бул жака келгенде менин максатым лицевойлор мындайынан буралып-суралып эмени сүрөттү бузбаш керек. Мен эмне кылдым? Аягына жетерде мен 3 ряд изнаночный лицевой, 1 ряд, кайра өйдө жагына бир 4 ряд токудум да, кайра изнаночный лицевой, кайра 4 ряд токудум, изнаночный лицевой коздоп койдум. Жакпайбы? Ошомойдон калтырасыздар, жагабы моундай 3 катар бахрама кылып коесуздар. Изнанка болгон петлядан крючок менен эле моундай жиптерди чыгарып аласыздар. Мына монтип эле чыгарып аласыздар. Мына. Болду. 3 ряд. Коз дагы башкача да көргөзөт. Этеги дагы мындай бир айымдын сулуулугун көргөзүп эметет. Анан мен берден бир өңүн ачайын деп, 5 ряд мындай сары өңдү ушул эле жиптен кошуп койдум. Эжекелер. Эми этегин бүтүрдүк, төш жагын бүтүрдүк, жакасын бүтүрдүк дагы. Мына жерге келдик. Тягын бүт жабасыздар, жигин оңой эле жабасыздар, эч кандай проблема кылбагыла. Ине менен жаба аласыздарбы? Ине менен жапкыла. Жок, крючок менен жабам десеңер, крючок, спица менен жабам десеңер, интернетте закрытие петель деген тимеле айланайын канча деген мастер-класс бар. Мен ошо санын кошпой эле коеюн. Сиздер ошол жактан карап алсаңыздар болот, же өзүңүздөр билгендей эле жаба бергиле. Эми мына биз бердеги петляны эч бир азайтпайбыз, тегиз эле алып кетебиз. Сиздер бул жолу ушундай мынакей бир будан менки 16 сантиметр, 32 сантиметр мына круговой экен. Достаточно. Мен көбөйтпөйм, азайтпайм, анткени моделин ушундай кылгым келди. Анан мынакей берге келгенде многу горизонтальная петля деп коет. Ошо Ольга Кондратьевадан да үйрөнгөм. Мен буйруса бир мастер-класстан, мындай кыскараак мастер-класстан көргөзүп беремин. Анан кийин ушул эле ряддын түбүнөн мен кыска жиптерди кыркып эле кайра бахрама кылып койдум. Биягын жаап койдум. Эч бир кыйынчылыгы жок, коз башкача жең. Эжекелер, мастер-класс аягына чыкты. Баарыңыздарга чоң рахмат.